Биздин темабыздагы көрөрмандар үчүн дагы аябай кызыктуу болот деп айтсак дагы жаңылышпасам керек. Анткени коомдогу аялдын орду, коомдогу кыздын орду деген теманын алкагында сүйлөшөбүз. Пикириңиз болсо, төмөндө турган номерларга байланышыңыз. Эсиңизге дагы бир жолу салып коелу. 0995 23 WhatsApp номерубуз. Ал эми түз байланышка чыгуу үчүн 59-20-70 арыбыздын коду болсо 0312. Азыркы учурда коомдогу аялдардын орду өзгөчө мындай айтылып келе жатат, бирок учурда болсо ага карабай зордук зомбулук иштери дагы көп жасалып жаткан учур, бирок ага дагы негизи эле кыргыздын кыздарында бал нерсеге баш ийбейбиз деген дагы биздин өзүбүздүн абдан ушул илимге баш багып, биз илим менен дүйнөнү таанышыбыз керек, бизге эч кандай кордук көрсөткөн адамдар болбош керек деген өздөрүнүн урааны менен жашап келе жаткан кыздарыбыз бар. Мына азыр коомдо бизде илимге ушундай бир өздөрүн арнаган, илим менен дүйнөнү таанып, Кыргызстандын келечегине мисалы биздин мырзалар сыяктуу эле салым кошобуз деген дагы кыздарыбыз жок эмес. Ал эми биздин бүгүнкү төрүбүздөн келип орун алып жаткан конокторубуз дагы мына ушул илимдеги кыздар деген өздөрүнүн атайын аталыштагы өздөрүнүн долбоорун иштеп жатышкан бизге келген коноктор тааныштырып өтөйүн. Илимдеги кыздар долбоорунун ментору бул Эльзада Саргашкаева, Садырова Элла, илимдеги кыздар долбоорунун катышуучусу, Салтанат Адылбек, Роза Отунбаева Демилгеси фондунун пиар адиси. Саламатсыздарбы? Кутмантаң. Кош келипсиздер. Рахмат. Маанайыңыздарды сурап алчу. Бүгүн маанайдын аба ырайын биринчи ирет сурап жатабыз. Кандай болуп жатат маанайыңыздар? Маанай абдан жакшы. Күзгү маанай, бүгүн сентябрь айынын аякташы. Кыш келатканы сезилип жатат окшойт. Бир аз эртең мененкисин суугураак болот. Сиздердечи? Биздики да сонун маанай. Акыркы ушул күздүн жылуу ирмемдерин кармап калуу аракетиндебиз. Жүрөгүңүздөргө ушул күздүн жылуулугун алып калалы деген иш аракет менен, Мен да маанайым абдан сонун, анткени ушул жерге келип, өзүм менен тең кыздарга жаңы новостьни айтканга мен абдан кубанычтамын. Эң жакшы, өзүм менен тең курдуу кыздарга маалымат бергенге аябай кубанычтамын деп айтып калбадым. Азыр жалпы көрөрмандарга да түшүнүктүү болсун. Дал ушул илимдеги кыздардын орду деген теманын алкагында биздин эжекелерибиз даярдаган кыскача видеолук түрмөк бар. Кезек берели, андан кийин маегин улантабыз. Ар бир кыз көптөгөн ийгиликтерге жетише алат. Мыкты адис же жетекчи боло алат. Баары бир эргетип, үйдө отурасың. Спортто бийиктиктерди багынтат. Кызга 40 үйдөн тыюу дейт. Кайдагы спорт? Илимпоз болот. Мугалим эле болуп ал. Эмне кыласың илимди? Жаңы ачылыштарга жетише алат. Кайдагы ойлоп табуу? Кыздарга илимде орун жок. Дүйнөлүк компанияларда программист болуп иштей алышат. Кайдагы айти? Сенин ага мээң жетпейт. Шылдыңдаган, колдоосу жок ар бир сөздү укканда кыздардын келечегинин бир бөлүгү жок болот. Кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууга жардам бериңиз. Сенин колуңдан баары келет. Сен жасай аласың. Сен күчтүүсүң. Акылдуусуң. Мен сага ишенем. Эч кандай чек жок. Кыздар күчтүү, кайраттуу, ийгиликтүү боло алышат. Кыздар жете албаган Коомдо биринчи эне тарбиялуу болсо, эне билимдүү болсо, андан төрөлгөн балдар дагы билимдүү болот. Андан төрөлгөн балдар билимдүү болсо, коом билимдүү болуп, өлкө, мамлекет өнүгүү жолуна түшөт деген жакшы сөздөр бар. Негизи кыргызды айталы, башка өлкөлөрдү кое туруп өзүбүздөн баштайлычы. Кыргызда кыздын аты улук, мына ушул кыргыздар кызды ушунчалык урматтап, сыйлап келишкен. Ал эми азыр болсо коомдо өзгөчө бир агымдарга кирип кетип, анан кыздардын орду кайсыл жакта калгандыгын билбей, аныктай албай жаткандагы мырзалар толтура. Ал эми кыздар дагы өздөрүн кайсыл жактан өзүнүн табарын билбей жаткандары дагы бар. Мына ошон үчүн азыркы учурда илимден ордуңуздарды табыңыздар деген жакшы биз дагы максат ой тилек менен биз келген конокторубузга суроону узаталы. Негизи эле илимде кыздардын орду канчалык? Кандай болуш керек негизи? Сиз туура айтып кеттиңиз, азыркы роликте да айтылбадыбы, эми биздин кыргыздардын өзүбүздүн салтыбыз бар, санабыз, баягы
тарыхыбыз бар. Анан кыргыздар негизинен ушу кыздарын ушундай айтып коет эмеспи, жана макалдагы бар да, кыздын 40 чачы улуу депчи. Негизинен ушундай бизди кыздарды алаканга салып, бөпөлөп, ушундай карап, жакшы тарбия берип, үйдө тарбияны берип, анан сырттагы тарбияны дагы көзөмөлдөп турушчу да. Ал эми бүгүнкү күндө багы көп тыюу салынып атат да, кызгачы кандай бир чектөөлөр кирип атат да. Ошо биздин ата бабасынын салтыбыз кайра сакталбай, баягы үйгө отур, окубай деле койсо болот, кызга билимдин деле анча керектиги жок деген мындай коомдо, ооба, окубай деле койсо болот да, күйөөгө тиесиң дегенчи. Менин оюмча, мен ойлойм, кызды ошо биз ошо өзүбүздүн салтыбызды, тарыхыбызды улап эле, ата бабасынан көптөгөн макал лакаптар бар, ошонун философиялык көп мааниси бар да. Ошолорду улантып кетсек, биз туура жолдо болобуз деп ойлойм да. Анткени ошо кыздын канатын кенен жайып, мүмкүнчүлүктөрүн ачып, билим берсек, ошончолук биздин коом да өнүгөт дейм да. Коом өнүксө, мамлекет да өнүгөт. Салтан эже, айтсаңыз, бул ушул сиздер бул долбоорду иштеп чыкканда, бул долбоордун мындай, мисалы, илимдеги кыздар деп аталышы дагы жакшы экен. Ошол илимдеги кыздардын эми орду тууралуу айтсаңыз, азыр кыздар канчалык деңгээлде мындай ошол жака баш багып жатышат, балким кыздар деле жанагындай, мисалы, мен үй бүлөм айтып жатат, кичинекей кезинен кулагына куя берет эмеспи? Сен эми кыз деген үйдө болуш керек, ал үйдө отуруш керек, анан башка бир агымдардын негизинде ошол кыздар дегендин орду үйдө, алар деген от жагат, тамак жасайт, болду, үйдөн эч жака чыкпаш керек дегенчи, ал бала төрөйт, бала багат, болду депчи. Анан мисалы сиздерде ушул бул долбоордо ошол нерсеге мындай каршы агым болуп атат да, мисалы аларга жок, силер туура жолду бул жактан тапкыла дегенчи. Эне билимдүү болуш керек да. Ооба, эң башкысы эне билимдүү болуш керек. Сиз айтып кеткендей эле коом баягы өнүгүш үчүн, балдардын мыкты, сапаттуу билим алыш үчүн албетте эненин билимдүү болуш керек да. Бул илимдеги кыздар долбоорунун негизги максаты ушул жаш кыздарды, өспүрүм кыздарды кең келечекке шыктандыруу, алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Бул долбоор негизи бир гана илим эмес, ооба, илим, анткени илим, технология, STEM деп багыты деп коет, илим, технология, инженерия жана математика тармагы бул келечек кесиптердин ушул негизи болуп эсептелет да. Ошондуктан биз ушул долбоорго катышкан кыздарга ушуну биз түшүндүргүбүз келет. Анткени келечекте жакынкы 30 жылдын ичинде 50 чакты кесиптер жок болуп кетет экен. Бардыгын роботтор аркалап калат. Жана ушул көбүнчө жок болуп кете турган кесиптерди айымдар аркалай турган кесиптер экен. Ошондо бүгүнкү күндөгү биздин өспүрүм кыздар 30 жылдан кийин иши жок калышы мүмкүн экен да. Ошол себептен азыртан биз ушул келечек кесиптерин тандагыла, илимдүү болгула, ушул математика, IT тармагын тандагыла деген багытта көптөгөн иштерди аткарып жатабыз. Бул негизи илимдеги кыздар долбоору бир нече өлкөлөрдө ишке ашып келет. Биздин өлкөдө бул ЮНИСЕФ аркылуу келген. Роза Отунбаеванын Демилгеси фонду бир партнер болуп эсептелет. Жана биз ушул пилоттук мектептердеги окуучу кыздарды бөлүп тандап алып туруп, биз аларга ОРТ курстарына, жалпы республикалык курстарына даярдоого жардам берип атабыз. Анан кийин ушундай устат шакирттерди ийгиликтүү, өз ордун тапкан, жашоодо көп жетишкендиктерге жеткен айымдар менен окуучу кыздарды байланыштырып атабыз. Жана ушул кыздарга менторлор, ментор деп коет, устаттар, мына мен дагы жетиштим, сенин да колуңан келет. Өзүнүн турмуштук тажрыйбасын, кесиптик тажрыйбасын бөлүшөт. Анан 5 ай бою ушинтип устат шакирт болуп иштешти. Кыздарда абдан чоң өзгөрүүлөр бар. Жана биз ынанып жаткан нерсе, ушул кыздарга өспүрүм кезинде жөн гана колдоо керек экен, багыт берип коюу керек экен. Булардын ичинде абдан көп потенциал бар. Жана ошону биз ойготуп эле, баягы жол көрсөтүп, колунан тартып, мына ушул жака барсаң болот. Мына ушундай. Анан көпчүлүк азыр ата баланын да маселеси бар эмеспи? Ата-энелер кыздарын көп колдобошу мүмкүн, сиздер айткандай эле стереотиптер болушу мүмкүн. Анан ошолор менен эле кыздар чектелбей, менторлордун тажрыйбасын көрүп, алардын үлгүсүн көрүп, демек ушундай да болуп алат экен мында деген бир демди ойготуу керек да бизге. Анан кыздар болсо ушул менторлор сыяктуу эле
биздин көпчүлүк менторлорубуз үй бүлөлүү, бала чакалуу, ошол эле убакта абдан көп жашоодо ийгиликке жетишкен айымдар. Анан ошону көрүп, кыздар да ойлойт да, демек үй бүлө курса да болот экен, демек балдарга да билим берсе болот экен, демек ишимди да ийгиликтүү алып кетсем болот экен. Баарын алып кетсе болот экен. Ооба, ошол карьерандагы баардыгын топ келген айым болуу болот экен да, демек ушул айымда мен да ушундай болгум келет деген баягы каалоосун ойготту да. Еладан сурагым келип турат. Ушул долбоорго келип сиз эмнеден үйрөндүңүз? Мен башынан баштасам, бул долбоорго мектепке анкета келген. Анан ошол анкетаны баардыгыбыз толтуруп, биздин мектептен 4-өөбүз эле катышып калдык. Анан ошентип биз биринчи конференцияга келип, аяктан менчилерибизди тандадык. Менин устатым бул Эзада Рыспековна болот. Менторлорду тандап атып, ар бири өзүнүн жашоо турмушун, канча образованиясы бар экенин, кантип окуганын, кандай кыйынчылыктарды өткөнүн айтып берди. Анан ошол жерден дагы эже бар болчу, архитектор болчу. Бирок биз кыздар болуп отуруп, архитектор болуп бир образованиясы бар экен, Эзада эженин 3 образованиясы бар экен. Эмнеге ушинтип 3 образованияга жетти деп ойлонуп отуруп. Жетти деп? Ооба, биз дагы ошентип жетип көрсөкпү деп катышып, именно ментор кылып Эзада Рыспековнага барганбыз. Негизинен мындай тагыраак айтканда, сиз ал жактан кандай багыттагы нерселерди үйрөндүңүз? STEM направленияны мен буга чейин билчү эмесмин. Чынымды айтсам, мен бул направление математика өзүнчө, инженер өзүнчө, технология башка нерсе экен деп ойлочумун. Бирок баардыгын эле бир направление кошот экен. Анан бизде Кыргызстанда Салтанат эже айткандай, менталитет боюнча кыздардын диплому үйдө эле туруш керек экен, илинип башка эчтеке болбойт. Бирок да ошол STEM направление менен иштесе, азыркы еще прогресс болгонго жараша бул технология аябай эле күчтүү экен. Өзүнүн санын сапатын жоготпогон кесип деп да айтсам болот. Анан мен ушул жерге келип, НЭСК Кыргызстанда бар экенин, Бишкекте бар экенин билчү эмесмин. Бул национальная электрическая сеть Кыргызстана деп айтылат экен. Анан ошол жерге барып, биздин электриктер кантип үйрөнөт экенин үйрөнүп алып, биз ошол жерде теоретически дагы бир күн окудук, практически дагы окудук. Анан ошону көрүп алып, биз огош бетер кызыгып кирдик да. Кошумчалай кетсем, биз мага 8 менчи кыз берилди, анан аябай кызыктуу айтып берип атпайбы? Чын деле ушу бизде Кыргызстан улуттук электр тармагы эң чоң компания деп саналат. Биздин ар бир облусубузда филиалдарыбыз бар. Анан кыздарды биздин окуу борборго апарып, подстанцияга кандай иштейт, аба чугуулар кандай иштейт, анан Эла дагы өзү көрүп, өзү столбага чыгып, ушуга чейин баягы иш жүзүндө кандай ток берилет, ошого чейин көргөзүк да, анан абдан кызыктуу болду да. Мен айтып кетерим, ошо чын деле кыздар мага келгенде баары мындай жабык кыздар болчу да, ошо 8 кыздан мен биринчи беседа кылганда жабык кыздар болчу да. Ушу мен ойлойм, ошо коомдогу стереотиптер буга байланыштуу да. Анткени анан сен келечекте ким болгуң келет деп сурасам, мен модельер болгум келет, мен кийим тиккүчү болгум келет, мен стюардесса болгум келет, мен чач тарач болгум келет деген ушундай маанай менен келишти да. Ал эми азыр көрүп атасыз, ушу 5 ай биз абдан чоң программа менен иштедик. Бизде атайын мондай руководство деп коет, устаттарга колдонмо деген китеп берген. Биз өзүбүз дагы иштеп көргөн эмеспиз да, устат болупчу. Бизди дагы 1 ай үйрөтүштү. Салтанат ошо Роза Отунбаеванын демилгеси менен курулган долбоор. Ошо биз окуп, анан кантип иштеш керек экен, кандай баягы жол көрсөтүшүбүз керек экен, өзүбүздүн өткөн кантип билим алдык, кантип ушун баарын үй бүлөдө курдук, анда да карьераны да түзүп, мындан сырткары баягы эл аларык площадкаларга кантип чыга алабыз деген жолдомолорду кантип үйрөтүш керек, кантип подавать этиш керек, ошону үйрөнгөндөн кийин анан кыздарыбызды да үйрөтүп алдык. Мен ойлойм, ушу мен алкагымда болгон 8 кыз баардыгы ушу айтып атпайбы, STEM эмне экенин даже билчү эмес экен. Эми билип көрүп, эми 11-ди бүтүп атат Элла.
ошо бүткөндөн кийин балким уже же инженер болобу же математик болобу же наукага келеби деген үмүттөбүз да. Таануусу көбүрөөк. Булар эми баягы өзүнүн чөйрөсүндө жүрүшкөн да. Биз буларды алып ошо долбоордун алкагында башка бир чөйрөгө алып келип таштаган болдук да. Демек кызыгуусун ачтыңыз. Кызыгуусун ачып жол көрсөтүп атабыз. Сурагым келип турат. Жакшы болот келиңиз. Ушундай Эллага окшогон, Эльзада айымга окшогон бизде 100 ментор айым бар. Эльзададай 800 менти кыздар бар да. Ошончо 800 кыздын азыр биз баягы келечегин жакшы жакка буруп жаткан болуп атабыз да. Анан кийин абдан көп ушундай мисалдар бар. Кыздардын ички дүйнөсүнүн ачылышына, кесибин тандашына, өзүнө өзү ишенимдүүлүгүн жогорулатышына абдан биздин ментор айымдар абдан чоң салым кошту да. Ошо ыраазычылык билдирип кетет элем. Анткени менторлор дагы толугу менен өздөрү бош эмес болуп атса дагы ушул биздин коомго салым катары бекер, акысыз өзлөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, ушу кыздарды кошо канатына кармап алып жүрүшөт да. Жакшы. Салтанатчы айтсаңыз, жогоруда айтып калдыңыз өзүңүз сөзүңүздө. Мисалы, алдыңкы, мисалы 30 жыл аралыгында дейсизби, 50 жыл аралыгында бул көптөгөн кесиптер жоголуп кетиши мүмкүн деген ушундай болжомолдор бар депчи. Анан бул кесиптерге мисалы тагыраагы кандай кесиптерде? Мисалы азыркы учурда тандоо учурунда турган биздин бүтүрүүчүлөр бар, алар деген балким ошол азыркы тандап жаткан бүтүрүүчүлөрүбүз 5 жылдан кийин алар иштеп башташат да. Анан ошолорго дагы балким бир салым болуп калат, балким ушул мисалы илимдеги өзүнүн ордун тапканга ошол кыздарыбыз мындай салым болсун да. Анан ошол кесиптер тууралуу да айта кетсеңиз. Негизи азыркы бүгүнкү 30 жылдан кийин кандай кесип пайда болоорун деле биз билбей калышыбыз мүмкүн экен. Анткени мурун почтальон деген кесип бар болчу. Азыр анын кереги жок бизге да көп учурда. Анткени бардыгы электрондоштурулду, санарип болуп калды. Ал эми роботтор аткарган жумуштун бардыгы келечекте дагы керек болбой калышы мүмкүн экен. Мисалы, бүгүнкү күндө СММ адис биз 30 жыл мурун ал эмне экенин билчү эмеспиз да. Бүгүнкү күндүн талабы менен ошол адистик пайда болду да. Ошондой эле келерки 30 жылдын ичинде биздин элестете албагандай бир кесиптер пайда болушу мүмкүн экен да. Бирок негизи бул кыздарга айтып жатканыбыз бул сөзсүз түрдө англис тилин үйрөнүш керек, математика, ошол STEM багытын үйрөнсө, ошол жасалма интеллекттин тиши өтпөй турган тармак болот экен да. Анткени ошо эмоционалдык интеллект, баягы адамдардын эмоциясы, өзлөрүнүн ойлоп табуусун роботтор камсыздай албайт да. Мен сурагым келип турат. Кыздарды канча жаштан баштап кабыл аласыздар долбоорго? Анан улуу муундагы, мисалы үчүн 50 менен 40 ортосундагы, 60 менен 70 ортосундагы апаларга да балким үйрөтсөңүз, алар небересине, ушу кыздарына үйрөтсө дагы бир жакшы мектеп ачылабы, мектеп болобу деген ойда элдин арасында дагы. Энелер арасында мектеп. Энелердин арасында. Ооба, жакшы суроо экен. Бул негизи бул долбоордо биз 3 партнердук уюм ишке ашырат. Бул Балдарды коргоо борбору, инновациялык колледж аутсаны жана Роза Тумбаеванын демилгеси фонду. Бизге берилген тапшырма боюнча биз ушул окуучу кыздар менен, менторлор менен орто курс менен иштейбиз. Ал эми Балдарды коргоо борбору болсо ошо ата-энелерге дагы тренингтерди өткөрүшөт. Эмне үчүн кыздарыңарга биз азыр лидерлик сапаттарды үйрөтүп атабыз, эмнеге бардыгын ошо түшүндүрүп берип атат да. Анан ал жакта дагы ата-энелердин өзгөрүүсү байкалып атат. Жок, эч качан сен эмне кыласың, окууга тапшырбайсың деген аталар кыздарына миграциядан акча чогултуп, компьютер сатып берип, окуу мына IT адис бол деп ошолордун аң сезиминде өзгөрүп атат да. Бул жалпы бул долбоордун баягы жемиши келечекте бир 10-15 жылдан кийин анан байкала баштайт. Кыздарыбыз ошондо биздин азыркы кыздарыбыз абдан чоң ийгиликтерди багындырып, билимдин жемишин бере баштайт. Ооба, жемишин бере башташат да. Эң сонун бул ошол негизи эле кыргыз кыздарынын арасында ушундай мындай долбоор жүрүп жатат. Бул балким башка өлкөлөрдө мурда эле бул тууралуу маалымат болгон. Бизде азыркы мисалы булар кайсыл багыттар боюнча ал жактан билим ала алышат. Мисалы ошол жерден болгон ушул IT анан кийин мисалы программисттер тармагындагы же дагы башка кошумчада кандай кесиптерди алып кете алышат? Бул илимдеги кыздар деген өзү эле долбоор айтып жатканда эле бизге кыздар билимдүү болушу керек. Кайсы тармакта болсо да шыктандырыш керек да. Анткени кээ биркү айылдарга барып каяка тапшырасың десе билбейм дейт кыздар. 11-класс мынакей майда дагы кайда тапшырганын билбейт. Баягы толук келечеги бүдөмүк да, билишпейт. Анан аларды ар кандай ала качуу болот. Анан алар да отуруп калышат. Анан ошентип эле коомубуз билимсиздикке чөгүп бараткандай да.
да. Ал эми кыздарга биз азырдан ушундай багыттар бар деп айтсак, алар билимин да алат, анан келечекте балдарын дагы билимдүү кылганга аракет кылышат да. Ушул жерде менде кызыктуу бир суроо пайда болуп калды. Жалаң эле кыздар менен иштешесиздерби же мырзаларга дагы ушул атайын сабактар ушундай долбоорлор барбы? Анткени эгерде жашоодо экөө бирдей кетпесе, айымдардын даражасы бийик болуп кетсе, эркектин даражасы ылдый болуп, коомдо эки ажырым пайда болуп калышы ыктымал да. Өзгөчө Кыргызстанда кыздар аябай билимдүү болуп кетип, анан мырзаларыбыздын билими төмөндөп кетсе дагы өзүчө чыгышы мүмкүн да. Ооба, биздин директор дагы Догдургүл Шашаевна акыркы убакта көп айтып калды, ушул сиз айткан маселени көтөрүш керек, башка уюмдарга да айтыш керек. Кыздар менен биргеликте мырзаларды, уландарды дагы ушундай жогорку билим алышына шарт түзүшүбүз керек, тарбиялаш керек. Анткени чынында эле кайсы өлкөдө адашпасам Малайзияда ушундай болгон экен, кыздар абдан көп салым кошуп, ажырым чоң болуп, кыздар тие турган күйөө ошол коомдо жок болуп калганда теңин таппай калган. Ушундай ажырым болбош үчүн ушул мырзаларды дагы окутуу керек деген маселе да көтөрүлүп атат. Бирок бүгүнкү күндө илимдеги кыздар бир гана кыздарга багытталган, себеби мырзаларга төрөлгөндөн баштап эле негедир жеңилирээк келет экен да. Кыздарга оор. Ошончо деле мырзаларга деле долбоор ойлоп тапкыла экен. Анткени мен ойлоп атам, бир 10 жылдан кийин азыр өсүп аткан муун элестетиңиз. Сиз айткандай жана Малайзияны мисал кылып атыңызбы? Баягы өзүнүн билим деңгээли жашоого болгон көз карашы башкача болгондон кийин жанындагы түгөйдү издеш деле кыйын болуп калат да. Жакшысын издесе, өзүнүн деңгээлинде кишини таппай, мүмкүн ал кишинин трагедиясы өмүрдөн жалгыз өтүп кетиши мүмкүн да. Мисалы билимде ордун тап, бирок турмушта балким ордун таппай калышы мүмкүн. Эгерде мисалы ошол илимдеги өзүнүн ордун тапкан айым, ал күчтүү дагы болот, баардык жактан өзүнүн колунан келет. Анан мага эми азыр күйөөнүн эмне кереги бар деген нерсе да чыгып калышы мүмкүн да. Мен өзүмдү өзүм багып атпаймынбы депчи. Азыр жалпы ушул мырзаларга дагы ушундай бир долбоор болсо жакшы болот эле деген бир ойду айткым келет. Эске алып коюңуздарчы. Биз дагы кубанычта болобуз, ушундай долбоор пайда болсо, аракетибизди кошобуз. Бизде негизи Роза Тумбаева фондунда ушул китептерди да чыгарып келет эмеспи? Анан кыз китеп деген китеп чыкканда, ушул өспүрүм кыздардын физиологиялык жагын өзгөрүшүн баардыгын түшүндүрүү боюнча, тазалык боюнча кыргыз тилинде абдан ошондой китеп жок экен. Анан ошондой кыздар үчүн китеп чыгарганбыз. Анан кайра эле суроо чыкты, эмне үчүн балдар үчүн суроо? Ошондой китеп жок. Балдардын деле өзгөрүүсү болот, өспүрүмгө орагында көптөгөн суроолор болот. Анан ошондой эркек балдардын өсүшү боюнча дагы китеп чыгарууга кандайдыр бир кызыктар тараптар болсо биз чакырып кетет эле. Биз кызматташууга даярбыз. Азырынча ошол баягы илимдеги балдардын ордун тапканга чейин, ага чейин урматтуу мырзалар, урматтуу өспүрүм жигиттер, балдар, сиздер күтө туруңуздар. Анткени бир аз ошол долбоор ишке ашканга чейин өзүңүздөр талыкпастан билим алып туруңуздар. Ал эми азыркы ага чейин илимдеги кыздар ордун таап, аракетин жасай берсин. Мен мырзаларга айтат элем, токтоп калбагыла ордуңарда. Эгерде токтоп кала турган болсоңор, кийин кыздар карабай коюп кыйналасыңар. Сиздерге чоң рахмат. Ушул менен эфир жыйынтыктайлы. Жасап жаткан жумушуңуздар коомго чоң пайдасын алып келсин деген тилекти айталы. Чоң рахмат сиздерге. Ийгилигиңиздер болсун. Дайыма эле ушундай Кыргызстан үчүн, балким бул долбоорлор дүйнө жүзүнө дагы тарасын, башка өлкөлөргө дагы жетсин. Албетте айымдар менен дагы, эми мырзалар менен дагы ушундай долбоорлор ишке ашсын. Сиздерге ийгилик, иштериңиздерге талыкпаңыздар. Элла сага ийгилик, келечегиң кең болсун. Өзүңдүн келечектеги жакшы бир кесибиңди таап деп биз максат коелу. Сиздерге да ийгилик.